go, money talk. Ободо акчанын айланасында подкасты бул акчага байланышкан мифтер, уламыштар, түшүнүктөр, жоромолдорду чечмелеген подкаст. Аны мен экономикалык журналист, Капитал медиа компаниясынын баш редактору Назгүл Коңурбаева жана Кыргызстанда белгилүү ишкер Кыргыз концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Эмил Үмүталиев алып барабыз. Акчанын айланасында бүгүн сөз боло турган тема мамлекеттик бюджет. Бизде адамдар азыр бюджет өңдүү, орток мүлктү түшүнө элек жана анда өзүнүн талабы, өзүнүн добушу, өзүнүн үлүшү бар экенин дагы деле түшүнбөй жана аны талап кылып, демек түшүнүк жок болсо аны кантип талап кылат? Ооба. Мисалы ошол эле мамлекеттик деңгээлдеги маареке тойлор. Биз такай ойлойбуз, бул маареке тойду бирөөнүн акчасына өтүп атат. Же болбосо мисалы үчүн президент олимпиададан жеңип келген, же бир кандайдыр бир мушташтарда жеңип келген боксерлорго мамлекет президенттин бир кайсыл бир фондунан деп квартира подарить этет. Жана биз мунун баарын тең эмнегедир ошол президент жеке чөнтөгүнөн чыгарып берип аткандай кабыл алабыз. Бирок бул биздин каражаттар экенин дагы деле түшүнө элекпиз. Жана ал биздин сиз айтып аткан жанагы орток үлүш бюджет сыяктуу кантип башкарылышы керек, биздин кайсыл муктаждыктарга жумшалышы керек деген нерсени дагы деле ошого үнүбүздү кошпойбуз. 1917 жылы дүйнөдө эң чоң эксперимент башталган. Ал эксперименттин түп тамыры бул элдин мүлкүн, жерин жада келсе ишке болгон мамилесин мамлекет тартып алып, аны мамлекет ээлик кылып калган. Мамлекеттик монополия, мамлекет жалгыз ээси болуп калган ошонун баардыгынын. Эл болсо ошол мамлекетке эле кызмат кылып, бирок эч нерсеге ээ болбогонго үйрөтүлгөн. Мурда менин менчигим бар эле, мурда мен ийгиликтүү оокат кылчу элем жана ошол оокаттын аркасынан кандайдыр бир өзүмдүн турмушума ээ болчумун дегендердин баардыгы өлтүрүлүп, атылып, камалып, лагерлерге айдалып, өлүп бараткан кемпир чалдар калтырылып, же болбосо кичинекей балдар аларды анан жаңыча алдап өстүрүп, пропаганданын аркасынан мээсине башка бир ойду, пикирди жуктуруп. Бул пропаганданын негизги максаты мына ошол кулчулук аң сезимди жана деги эле мындай акчаны ээлик кылуу, аны башкаруу сезимин жок кылууга багытталган болот. Алдаган пропагандасы элге тең бөлүштүрөбүз, эл бирөө бай, бирөө кедей болуп калат экен, мамлекет баардыгын ээлеп алса, мамлекет тең бөлүштүрөт деген калп утопия болгон. Бирок мамлекет деле адамдар да, ошол эле элдин арасынан чыккан адамдар. Анан эгерде эл ичара бирөө өйдө бирөө ылдый болуп турса, мамлекетке келгенде эле алар идеалдуу түрдө тең бөлүштүрүп кала албайт да. Мамлекеттикин уурдай берсе болот деген түшүнүк жана совет маалынан берки келе жаткан да. Ооба. Себеби бул мамлекеттин акчасы менин акчам эмес. Бул мамлекеттин акчасы, андан мен колумдан келишинче уурдап калайын. Же болбосо эң эле жөнөкөй балким мисал болуп калар, электр жарыгына төлөбөй коюу. Ушул сыяктуу нерселердин баардыгы тең кайсыл бир деңгээлде эл өзүнөн өзү эле мындай эми бул бүгүнкү күндө дагы деле ушул нерсеге кире албай аткандайбыз. Кулдук системада адам өзүн өзү коргой албай калат. Мүлкү болбойт, менчиги болбойт, менчиги болгондон кийин өз иш аракетине ээ боло албай калат. Биздин баардыгыбыздын орток мүлкүбүз. Ошол биздин иш аракетибизден өзүбүзгө калтырган акчабыздан тышкары мамлекет бизден тартып алган салыгы бар. Ошол салыктын негизинен түзүлгөн орток нерселердин баардыгын биз орток экенин, биздин ал жерде үлүшүбүз бар, биздин ал жерде добушубуз, укугубуз бар, биздин талабыбыз болуш керек деген аң сезим бизге толук кайрылып келе элек. Мамлекеттик бюджетке кызыгасызбы? Кандай ортолуп атат, эмне болуп? Көзөмөл кыласызбы? Кызыгабыз да, конечно. Кызыкпайсың. Көзөмөл кылгандан бюджеттен жакшы туура жагынан пайдаланышса эле айлыктар да көбөйөт, элдин айлыгы көбөйүп. Жок, кызыкпайм. Анткени? Түшүнбөйм эчтекени ал жерде. Мамлекеттин бюджетин дейсиңби? Кызыгасызбы, кандай болот? Кызыкпайм. Мисалы жогорку кеңеш кабыл алат, ошол кабыл алынган проект деп койсок, ошо аткарылса. Аткарылып аткан жагына ошо кызыгам, бирок жакшы аткарылбайт да. Жок.
кызыксам дагы контроль кыла албайм. Мен акчага көп кызыкпайм. Менин позициям мамлекет мага эмне кылып атат эмес, мен мамлекетке эмне кылып атат деген көз карашта жүрөм. Кызыгам мамлекеттик бюджетке, эмне ким кызыкпайт? Барыбыз кызыгабыз. Мен өзүм жашаган жерде контроль кылам. Мен отчет алам. Айыл өкмөтүнөн депутаттардан отчет алам. Менин укугум бар. Биз кичинекей балдардан баштап бүт элге түшүндүрүп беришибиз керек. Бюджет деген бул асмандан түшкөн нерсе эмес. Бюджет деген бул элден иш маянасынан салык катары тартылып алынган. Өз ыктыяры менен берилсе жакшы болот эле, бирок өз ыктыяры менен берген деңгээлге дагы жете элекпиз. Эл ошону өтө көп түшүнбөйт, өтө көп макул болбойт ошо бөлүшүп аткан салыгы менен. Анан ошол элден алынган салыктардын суммасы келип туруп бюджетти түзөт. Анан ар бирөөнүн ошол тыйындарга ээлик тиешеси бар жана көзөмөлдөгөнгө укугу бар деген түшүнүктү биз үйрөтүлгөн эмеспиз. Кичинекейибиз дагы, чоңубуз дагы. Анан аны үйрөтүлгөндүн аркасынан ошол көзөмөлдөгөнгө жана элдин астында ачык болгонго толук система түзүлүш керек дагы. Анан бийликтегилер мына мен барып туруп жол салып бердим, жана баланча губернатор келип туруп аркаларды куруп берди деп. Ошол керексиз нерселерге каржы коротулуп атканын биз өзүбүздүн акчабыз менен ал эмес, ал губернатор эмес, ал депутат эмес, ал мамлекеттин өкүлү эмес, элдин акчасына ошол курулуп атканын көпчүлүк учурда эл менен макулдашылбай, элдин толук, элдин көйгөйүн чече турган нерсеге жумшалып атканына далил болбой туруп эле, анан бирок куруп берди, салып берди деп биз дале кулдук маанайда түшүнүп келатабыз. Ошол депутат же чиновник барып салып берген арка жөнүндө айта турган болсо, керек болсо ошол жөнүндө ушундан көрөк пайдалуураак муну салбайт беле деген нерсе чыга калганда деле көп маанайбай калат да. Мисалы үчүн бирөөнүн акчасын санаганда эмне кыласың? Ал ошол өзүнүн акчасын салып берип атса, ниетин коюп салып берип атса, эмнеси жаман экен деп. Элдин макулдугун албай туруп эле бюджеттин акчаларын туш келди жумшоо маселеси. Мисалы мына жакында эле мен жаңылыктардан окуп калдым. Маданият министрлиги Кыргызстанда сериал жаратууга мамлекеттик бюджеттен акча бөлүптүр да. Жана ошол мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчага сериалдар тартылат экен. Анан ал жерде мисалы үчүн премьер-министр сөзүндө айтып атат, бул сериалдарда кыргыздын улуттук баалуулуктары пропагандаланыш керек деген. Мамлекет өзүнүн пропагандасына элдин үлүшүнөн акчаны алып алып, ошону өзүнүн бийлигин бекемдеш максатындабы, башкасын эмнесин бекемдеш максатында элдин акчасын алып алып, ушундай дайынсыз нерселерге жумшап жаткан көрүнүштөр бизде абдан көп, же ошол эле мааракелерди алсак деле. Бирок сиз айткандай булар дээрлик көзөмөлдөнбөйт да. Ошентип эле жана бюджеттен каржыланган нерселер керек болсо кээде маданиятка деп каржыланган нерселер дагы алар тилекке каршы ошо маданиятты колдогондун ордуна бийликти кармап туруп алгандарды мактоо, пропаганда же болбосо ошолордун кандайдыр бир эмесин колдоо катары пайдаланган курал болуп, же болбосо ал жердеги бийлик менен биргелешип алган күчтөрдүн бюджетти талап тоноо жана ээлеп алуу, ошол жерден көбүрөөк алып калуу аракетиндеги таламакей, көкпөр. Ар ким эле өзүнүн үлүшүн алып калсам деп жанталашат. Улак тартыш ар ким өзүнүн үлүшүн көбүрөөк, өзүнүн үлүшү эмес, башкалардын эсебинен өзүнө бир кызыкчылык алып калуу. Көбүрөөк башкалардын үлүшүнөн дагы тартып алсам деген аракеттер көрүнө. Муну бир гана жол менен чечсе болот. Ал жолдордун баардыгы тең адамзаттын миңдеген жылдардан бери калыптанып келаткан тарыхынан жана тажрыйбасынан жана илиминен таанылган. Анын аты
жөнөкөй демократиялык процедуралар, демократия деп. Бирок ошол үлүштү көбүрөөк, элдин үлүшүн мен көбүрөөк тартып калайын өзүмдүн кызыкчылыгыма деп топтолгон саясий күчтөр ошо демократияны силерге кереги барбы, силер эмне кыласыңар, силер саясатты эмне кыласыңар, силер оокатыңарды кыла бергиле деп баягы кулдук маанайда жашай бергиле, бурчуңарды тааныгыла, калганга иши болбосун, силердин акчаңарды, силердин мүлкүңөрдү мен ээлейм, мен аны бөлүштүрөм, мен каалагандай аны калчайм деп алар тартып алып ошого ээлик кылып турушат. А болбосо демократиялык процедуралар ошол нерселердин баардыгынын кандайча элдин нааразычылыгы ылдыйлап жана кандайча элдин катышуусу менен элдин макулдугуна жетүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин тастыктаган. Шайлоо мезгилинде көпчүлүк нерсе, баардыгы болсо да көпчүлүк нерсе шайлоо мезгилинде чечилип атат. Биз шайлоо мезгилинде ким бизге кандай иш аракеттин жумшаганы кылат. Кээ бирөө ачыктан ачык эле силер билбейсиңер, мен билем дегендер бар. Мен силерди жыргатам деп алдайт, бирок ошо мен сени жыргатам дегендерден сак болуш керек. А эгерде кимдир бирөө мен жалгыз жыргата албайм, силер менен билге, силердин катышууңар менен чечебиз. Жана ар бир тыйынды силердин макулдугуңар менен кана мен жумшайм, сарптайм, инвестмент кылайм. Силердин макулдугуңардын аркасынан гана ошол акча ээрчийт деген сунуштар болсо, ошолорду колдогонду үйрөнүшүбүз керек. Жана албетте шайлоодо эсибизде болуш керек болсо керек, биздин добуш үчүн төлөнүп аткан 1000 сом болобу, 5000 сом болобу, бул биздин чөнтөктөн алынган акча. Жана андыктан баягы ал нерсеге дагы кандайдыр бир түшүнүк калыптаныш керек болсо керек. Бүгүнкү күндө мына ушул жагдайга мисалы бул биз көп ойлойбуз, эми тигин чөнтөгүнөн ала берейин да деген. Бирок биз көп учурда түшүнбөйбүз бул өзүбүздүн чөнтөгүбүз экенин. Ал биздин чөнтөктөн уурдап алды жана бермиш болду деген. Тилекке каршы ооба ошондой акыбалдабыз. Сиздер акчанын айланасында деген подкаст уктуңуздар. Аны экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева жана ишкер Эмил Үмүталиев алып барды. Бул подкаст Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Материалда камтылган пикирлер сөзсүз эле Сорос Кыргызстан фондунун көз карашын чагылдырбайт.